Ека. Bu чечимге кандай бересиз чечимге? Албетте болбойт да мындай беспредел болот азырчы. Урматтуулар, жаш журналисттердин канатын кайрабаңыздар. Бизди өлкөгө душман катары эсептебеңиздер. Биз да Кыргыздын жигиттерибиз. Бизди камайбыз, каралайбыз деп ойлоңуздар. Биз да Кыргыздын жигитибиз, өлкөнүн бир бурчун тарталы деген балдарыбыз дагы. Экайга акыйкатсыз ошондой эч кандай нерсе жок болчу. Атын ошол багынан саламайт. Чоң энем дагы ушул эми алардан дагы ооруп биринен каза табышты. Ошол мен туугандардын ден соолугуна булар жооптуу. Биздин бул жерде деген укук коргоочулар тарабынан журналисттердин ишмердүүлүгүнө болгон аябагандай чоң тоскоолдук эле болуп атат да. Эч ким бул жерде элди башаламандыкка чакырууга үндөгөн эмес. Маселен, менин бир да материалымды тергөөчүлөр ушул убакка чейин көрсөткөн жок. Сен ушундай материал менен элди башаламандыкка чакырыптырсың деген нерсени да суроо да бере алышкан жок. Анткени андай нерсе жок да. Анткени менин ар бир материалымдын аягында мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы деп президентибиздин айткан сөзүн дайыма мен кайталап айтып келем. Сайпидин, но сенин окурмандарың сенин ден соолугуң аябай кыжалаттанып атышат. Ден соолугуң айтып койчу. Бул менин ден соолугум рахмат. Мен өзүм да аябай жакшы алганга аракет кылып атам, бирок ошого карабастан ушул жака келгени менде баягы жүрөктөн мурда инфаркт алгам, азыр болсо баш ооруп пайда болду. Көрсө ал давление ушул жабык мекемеде кармап аткандан улам жогорку эмедеги кан басым жогорулап кетип атыптыр да. Анан өзүмдү кармаганга аябай кандай эле аракет кылып атам, бирок ал жерде көпкө отуруу мага кандай ден соолугума кандай таасир этет, бул эми келечек көрсөтөт. Эгерде кимде бирөө өтүп кете турган болсок бул дүйнөдөн, анда андай эле болсо, анда азыркы укук коргоочулардын, укук коргоо органдарынын абийинде да. Жакшылыкка алып барбайт. Бул кетиште 7 миллион кыргыз, 5 миллион. Кандай чечим чыкты? 2 айга узартылды. Сегодня проходит мой суд на продление 2 месяца. До этого нас и так держали 2 месяца без провождения каких-либо следственных работ. То есть нас держали просто так, без каких-либо причин. Мы простые журналисты, мы всего лишь выполняем свою работу и никак не связываемся с политиками, с ОПГ и так далее. Наше дело – это распространять информацию, находить и тому подобное. Никаких государственных переворотов мы никогда не устраивали и не собираемся устраивать. Государству мы никакого вреда не приносим, наоборот, пользы. Кыргызстанцам, которые нас сейчас поддерживают, показывают нам свою поддержку, большое благодарение от меня, лично от меня и от всей нашей команды. Мы это сильно ценим и поддерживаем вас. Эки айдан бери эле Ниязбековдун үйүн кайдан таптың, жерин кайдан таптың, анысын кайдан таптың, документин кайдан таптың деп эле эч кандай мамлекеттин кызыкчылыгына жарашыктуу жүзө эметти да сурак жүргүзүшпөй эле допрос. Жалаң эле Ниязбеков 2 айдан бери эле. Что-то мамлекет Ниязбеков окшойт. Жалаң эле Ниязбековдун кызыкчылыгына. Анда Шайырбектикин эмне сурабайсыңар деп күлдүм. Аны айтпайбыз дейт. Анан эме тиги 278 статья боюнча козголуп аткан баягы Ниязбеков менен Нарматова кайрылуу жасабадым беле, ошол боюнча козголуп атат, ошондо айтпадым беле, мага шантаж кылып атат. Ошо биринчи шантажды ишке ашырышты, камашып. Билесизби, камайбыз, турмам, жулам, андай мындай деп коркуткандар боюнча биринчи шантажды ишке ашырышты, камашты. Андан кийин источник ким деди, источник өзүңөрсүңөр деди. Ким болмогон эле. Бир кылмышкерди кармаганга канча киши саласыңар анан бул жерде деген министрге 200 киши иштеп койсоңор керек деп. Ошол анан Байышев Улан деген бар, Чапеков Улан деген бар. Мага компромисс сунушташты, желанияңды айт деди, акча сунушташты. Эмне дегенде тиги силер тупойсуңар да кантип өзүңөр табасыңар деп. Тиги өлкөмдүн жардамы жок деп.
баарыңыздарга колдооңуздарга чоң рахмат демекчибиз. негизи коюлуп аткан айыптарга максаттан Эми ал боюнча азыр эми макул эмеспиз. Албетте камагына чыгарды. Ошол азыр иш боюнча көп нерсе айта албайм. Ошого кол коюп бердик.